Öz elin özgöçö süydürüp, el жерди дүрлөткөн muğalim, muğalim. Özüngör dike olsanız, өлкүндө багыска sızsanız, өлкөбүz мектептен başlalar. Uyasın улутмас ушарды. Айпери абдан өзү чыгармачыл мугалимдердин катарына кирип, Айпердин сабактары мына бүгүнкү күндө районубуздун бардык мектептеринде жайылтылып атат. Мына кышкы мугалимдердин секциялык ишинде, мына августтагы мугалимдердин секциялык ишинде Айпердин сабактарын атайын биз көргөзмө сабак катары мектептерге жайылтып атабыз. Ноокат районунда 120дан ашык мектептин ичинен эң алдыңкы орунга Крупская мектеби жетиштик. Бул рейтингти биринчи орунга чыгууда Айпери Кеңеш кызынын аябай салымы чоң. Кайсы жактан салым кошалды. Айпери Кеңеш кызынын илимий жактан изилдеген макалалары, мугалимдер үчүн колдонмолору, атайын өзү жазып чыккан Берешин жашоом аттуу китеби, ошондой эле медиа жетекчи катары, жыл мугалиминин 2023 конкурсунун катышуучусу катары мектебибизге өтө чоң балды алып берди жана бизди мектебибизди алдыга сүрөгөн мугалимдердин бири болуп калды. Биздин Айпери эжеке биздин класс жетекчибиз. Ал эми ага кошулуп кыргыз тили жана кыргыз адабияты сабагынан берет. Мага Айпери эжекенин адабият сабагынан чыгармаларды айтканы, ал эми кыргыз тил сабагынан топторго бөлүп иштеткени жагат. Мен келечекте Айпери эжекедей мугалим болгум келет. Мен мугалиммин. Ак тилекти камдап алып жүрөгүмө, аруу максат коштоп жүргөнүмдө, акыйкат изги ниет жолдош болуп, адамзаттын жарасам дейм керегине. Түшкө кирет кээ күнү пландарым, уктатпай чыгат анан кыялдарым. Бассам турсам оюмду ээлеп алып, жолдош мага конспект окуу куралдарым. Окуучуга мыйзам болуп айтканым, көңүлдөрдөн түнөк таап жазганым. Мектеп менин куттуу уям аталып, пайгамбардын жолун улап алганмын. Окуучумдун аткарсам деп талабын, кызык болуп өтсө экен деп сабагым. Билгенимди окуучума үйрөтүп, билбегенди дал үйрөнүп жатамын. Устаттыктын улуу жолун улай берем, келечекке татыктуу жол курай берем. Бир канатым билим, бир канатым умтулуу, бийиктикке талпынып уча берем. Адабиятчы сынчыларда бир жакшы сөз бар да, жөнөкөйдүн татаалдыгы деп. Айпери ошондойбуз. Келечекте бир Элетте, Капырмадаменовдой, Аманашвилидей мектептин деңгээлинде чоң методикалык жаңылыктарды киргизген мугалим болоруна ишеним бар. Азыркы көптөгөн мугалимдерден Айпердин өзгөчөлүгү ал илимге келип атат да. Мектепте иштеп туруп, мугалим болуп туруп, ушундай чоң түшүктөн бошонуп, илим жазуу болгондо дагы кыргыз адабиятынын методикасы боюнча диссертация жазуу бул кыйын эле иш да. Мугалимдин эң чоң ийгилиги окуучусунун бактылуу жылмайылысы. Ал эми окуучунун эң чоң ооматы бул жашоосунда мыкты мугалимге туш келүүсү. Ылайым мен окуткан окуучулар ооматтуу, жолдуу окуучулар болсо экен деп тилейм. Биз окуткан окуучулар булар биздин жүзүбүз. Кыргызстандын келечегине кызмат кылган, мамлекетибизди өнүктүргөн, өстүргөн жаштарды окутуп тарбиялоо бул менин негизги максатым. Өлкөдө багыска сызганбыз, өлкөбүз мектептен башталат.